Көз карандысыз, ачык айкын, бурмалоосуз көрсөтүүлөрдү бир гана Үмүт ТВдан көрүңүздөр. Үмүт ТВ эл кызматында. Кесиптешибиз агенттик жетекчиси, министрлик кызматы, эспертин эл депутаты болгон, Кыргыз Республикасынын эл депутаты болгон. Кыргыз кино кереметинин негиздөөчүсү, белгилүү кинорежиссер, СССРдин эл артисти Болот Шамшиев быйыл көзү тирүү болгондо 80 жашка чыкмак. Манасчы аттуу дипломдук ишинен тасма дүйнөсүнө ташталган кадамы анын кыргыз элине өчпөс мурас калтырып кетүүгө өбөлгө болду. Караш окуясы, Ак кеме, Эрте келген турналар, Бөрү зындан, Фудзиямадагы кадыртүүн тасмалары түбөлүккө миллиондогон көрөрмандардын эсинде калаары талашсыз. После школы он работал на киностудии микрофонщиком и считал за честь держать микрофон перед актером. Болот окуудан кийин студияда актерлорго микрофон кармап берип иштечү. Бул нерсе ал үчүн сыймык эле. Манасчы тасмасы аркылуу ал бүткүл дүйнөгө Кыргызстанда ушундай уникалдуу манас айтуучу бар экенин көрсөтө алган. Мен таң калам. 30 жашка чыга элек кезинде көркөм тасма тартууга бел байлап, башкы ролго тобокелдикке салып актерду эмес сүрөтчүнү койгон. Биз Шамшиевке Сүймөнкул Чокморовдун образын ачып берген үчүн таазим кылышыбыз керек. Болот Шамшиевдин кыраакылыгы, тасмага актерлорду тандай билүүсү, алардын ачылбаган таланттарынын жандануусуна себеп болуп, элге жеткире билүүсү кайталангыс талант. Бул жылы анын чыгармачылыгына арналган бир топ иш-чараларды өткөрүү пландалып жатканын Маданият, маалымат жана туризм министри Нуржигит Кадырбеков белгилеп өттү. Аттиң биз бай өлкө болгондо, акчабыз көп болгондо бул киши да көптөгөн шедеврлерди калтырат болчу. Бөрү зындан деген кинону бала болсом дагы түн бир окумда өйрөт эле уктабай көрүп чыгат элем. Аны көрүп алып быйлап таң аттыргандарыбыз да. Бул кимдин кыйындыгы? Бул режиссердун кыйындыгы, ошол команданын кыйындыгы. Советбек Жумадулов, Айтурган Темирова, ошол Сүймөнкул Чокморов атабыз, Даргүл Куюкова, Сайбира Күмүшалиева не деген заркалар менен иштешкен. Алар өздөрү ачылган инсандар эле, бирок андан бери ачкан, андан бетер элге жеткизген, жүрөгүнө зер зеберин жеткирген ким? Бул режиссердун иши. Мен дайыма айтам, Курасава Япония үчүн кандай болсо, Болот атабыз биз үчүн да ошол. Белгилүү режиссердун бир нече тасмаларында роль жаратып, эл билбеген мүдөөсүн, сапаттарын билген. Кайгырса жанында болуп, сүйүнүчүн тең бөлүшкөн жубайы Айтурган Темирова жолдошу тууралуу кийинкилерге токтолду. Атасына ошо бүтүрөлбай калган иштерин чыгарылбай калган китептерин чыгарса, ошол сценарийлерди чоң режиссерлорго берип, атактуу режиссерлорго берип, ошо папабыздын тилегине жеткирсек, ошол дагы бир мүмкүн Оскаровой гран-прилерди алып калат деген балдардын үмүтү бар. Музей ачсак дейт, чоң музей ачсак, ошо биздин жаштарыбыз, балдарыбыз, неберелерибиз ошолорду көрүп, ушундай режиссер болгон экен, ушундай кинолор тартылган экен деп, ушу унутулбас болуп калса экен деген тилектери бар экен. Мен ыраазымын балдарыма да. Чыгармачыл үй-бүлөдө төрөлгөн Шамшиев ар тараптуу инсан экени белгилүү. Анын дипломат, депутат, министрлик кызматтын көзүн таап, өз ишин жогорку деңгээлде жасай билгенин кесиптештери, чогуу жүргөн дос саналаштары айтып жүрүшөт. Ал талыкпаган эмгектеринин арты менен Кыргыз СССРнин Ленин комсомол сыйлыгы, Кыргыз СССРнин эл артисти, СССРдин мамлекеттик сыйлыгы, СССРдин эл артисти, 3 жана 2 даражадагы Манас ордени менен сыйланган. Цель заключается в том, чтобы через его творчество вообще поднять вопрос. Бүгүнкү иш-чаранын максаты атамдын чыгармачылыгы аркылуу кыргыз маданияты жана искусство суроосун көтөрүп, жаштарга дем берүүгө багытталган. Апрель айында эскерүү күнүн уюштурууну пландап жатабыз. Бүгүнкү келген конокторго кыргыз элиме ыраазычылык билдирем. Ак кеме көркөм тасмасы Болот Шамшиевдин кыргыз улуттук кинематографиянын дүйнөлүк киного маанилүү салым кошкон, ири чыгармачылык жетишүүсү болгон. Бул тасма аркылуу ал дагы бир ирет чыгармачылык диапазону канчалык кеңири экенин көрсөтө алган. Тасма 1976 жылы Фрунзедеги 9 бүткүл союздук кинофестивалда баш байгеге, кийинки жылы Италиядагы эл аралык кинематография сыйлыгына, ошондой эле СССРдин мамлекеттик сыйлыгына ээ болгон. Бул киши залкар киши. Мен дегенде ошо съемкаларда мен менен иштегенде ошо баланын ички дүйнөсүн билип, ошо бала кандай ойнош керек дегенде мен анда мектепке бара элек болчумун да. Кичинекей аябай шок бала, бир жерде турбай, чуркап кетип, же бакка чыгып кетип, же суу жакка кетип калмай,
Анан кийин ошол баарын билип анан Болот байке деген айтты да мага, ай сен деген уже кичинекей актерсуң, бул чоң кишилердин баары актерлор, сен ошол катары ойношуң керек, сен мында ойнобошуң керек ар жака кетип калганда. Анан кинодон дагы мага бир ат берген да. Анан ал атты бергенде мен где-то бир жолу эки жолуга жанында турганда эле ии дедим да. Анан болду, анан өзүм атым менен Нургазыда кинода да калып калды да. Болот Шамшиевдин дагы да болсо тасма тартып кыргыз элине тартууласам деген мүдөөсү аткарылбай калганын өкүндүрөт. Ал 2019-жылдын 21 декабрь күнү 79 жаш курагында оорудан улам дүйнө салган. Көз карандысыз, ачык айкын, бурмалоосуз көрсөтүүлөрдү бир гана Үмүт ТВдан көрүңүздөр. Үмүт ТВ эл кызматында.